Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Үйлөнүүгө даярдык жана үйлөнүү өкүмдөрү туурасындагы Шейх Мустафа Лутфи эфенди рахимахуллахтын 12-чи жыйынтыктоочу сабагына көңүл бурмакчыбыз. Баягы 11-сабактын акырында токтолбодук, улуу сөздү уят жок. Эми үй бүлө күткөндөн кийин, үйлөнгөндөн кийин ортодо сөзсүз үй бүлөлүк мамиле болот, карым катнаш. Ошондо мен ар бир нерсесине кеңири токтолбойм. Бул жерде кеңири жазган, бирок тыйыла турган чоң эскертүүлөрүн эскерте кетейин. 11-сабакта эскергендей, кээ бир тыюуларды айттык. Ошого кошумча аял киши этек кири келип турган учурда, айыз, менструация этек кири келип турган учурда эч качан жакындыкка барбаш керек. Бирок ал деген сөз биротоло аялга көңүл булбай жалгыз таштап коюу деген сөз эмес. Кадимкидей эркелетип, кучактап, ал күнү аялдарга кыйынчылык келет ал күндөрдө. Болгон ошол киндиктен ылдый мамилеге такыр барбаш керек. Бул чоң күнөө болот, арам болуп эсептелет. Анан эркек адам өзү негизи жалгыз жүргөн учурда дагы ичкиликке эч качан жол бербеш керек, аракештикке. Бул арам нерсе. Өзгөчө ичип келип алып жакындыкка баруудан этият болуш керек. Көпчүлүк жанагындай ДЦП, синдром Дауна жана башка аябай чоң оорулар шариятта тыйылган нерселерден келип калат да. Ошолордун бири баягындай ичип алып мас болуп келип жакындыкка баруудан этият болуш керек. Жалпы эле жашоодо ичкиликтен арылып, кумар оюндарынан арылып, анан эркек адам никесиз мамилеге баруудан этият болуш керек. Ооруларды, жугуштуу оорулар жугузуп, өзүн эле эмес, өзүнүн келечек жубайын ошол нерселерге алып баруудан. Чоң устаздарыбыздын айтканы бар ушул маселеде. Үй бүлөдө ким жанагындай арамга кызыктар болуп, адалга канаат кылбай арамга кызыктар болсо, Аллах Таала арамдын кесепетинен ортодогу адал мамиленин ырахатындагы, жакшылыгындагы башкасын да алып коет да, Кудай сактасын. Айтор төшөк бөлүнүп калбаш керек. Андан кийин аял затынын акылары. Албетте акы укукчул болуп калбаш керек. Биринчи моюндагы милдет өтөлөт. Моюндагы милдет өтөлгөндөн кийин анан акы талап кылынат. Мунун тастыгы Кур'ан-ы Каримде «Валахунна мислу аллади алейхинна бил маруф» делет аят. Буга имам Матуриди рахимахулла тауилат Кур'анда да кеңири токтолгон. Алардын аял затынын моюнундагы жоопкерчилигине жараша ала турган акылары болот дейт. Ошол аял затынын кээ бир акылары кандай? Эркек өзү жеген тамактан кадимкидей жегизиш керек. Өзү эң мыкты тамактарды жеп, аялдарына битиреп, сараңданып берип отурбаш керек. Анан үйдөн жеген тамак ден соолугу үчүн дагы, ортодогу сүйүү үчүн дагы даарат менен жакшынакай сыла турган болсо жакшы болот. Аял заты үйдөн тамак ашты, гусулу бар, даарат менен жасаганы жакшыраак болот. Зикир менен ошонун баардыгы үй бүлөнүн адал сүйүүсүнө, үй бүлөнүн келечегине түздөн түз туура таасирин берет. Өзү жеген тамактан эркек жедириш керек, өзү кийген жакшынакай кийимден. Эми өзү кийген деген эркек менен аялдын кийими болот. Мисалы аял киши эркектин шымын талашып кийип албайт да. Бул деген сөз өзү кийгендей жакшынакай кийгизсин деген сөз, шартына жараша. Анан элдин көзүнчө уятка калтырбасын, жаман сөз менен болсо дагы. Шариятта күнөө болот, уруп отурбасын дейт. Уруп отурбасын. Биз айттык, үйлөнүүдөн алдын талак бербеймин, урбаймын, элдин астында кадыр баркын төкпөймүн деп ниет кылыш керек. Үйдө каалашынча калчасын деген сөз эмес, болгон элдин астында шерменде калтыруу бул эки эсе жаман да, аял киши каякка барып жашайт анан. 5-чи маселе, Аллах Таалам канчалык эркек адамга мүмкүнчүлүк берсе, ошол мүмкүнчүлүгүн үй бүлөсүнө толук бөлүшсүн. Ата-энесин уруктугандарын анан үй бүлөсү, бала чакасына. Мүмкүнчүлүгү бар, бай болуп турабы, бардар жашоодобу, битирип үй бүлөсүн кыйнабасын. Бардай жашасын. Анан жок адам, кыйналып аткан, мүмкүнчүлүгү чектелген адам чоңдорду карап алып, бийиктерди карап алып, арзу кылбастан өздөрүнө жараша каниет топук кылып, ошол жашоосуна Кудайым бергенчелик жашасын. Анан эркек адам мээнеткеч болсун, жалкоо болбосун деп атат. Анан аял кишиге 6-чы маселе ваюдариха бирифкин, жумшактык менен жакшы мамиле кылсын дейт. Жумшактык менен жакшы мамиле кылсын. Эркек аял менен эркекке эки нерсе бөлүнгөн. Эркек эрктүү, даанышман болсун. Аял киши болсо назиктик, анан айлакерлик бар. Эркек өзүнүн эрктүүлүгүн, даанышмандуулугун ушу никени сактоо үчүн колдонсун. Аял өзүнүн назиктүүлүгүн, андан кийин айлакерлигин ушул үй бүлөнү сактоо үчүн. Айлакерлик тырмакчанын ичинде эле болуп атат. Мындайча айтканда, ошо күйөөсүнүн көңүлүн таап, кайсыл учурда сүйлөш керек, кандай көңүл бурсун. Анткени аял заты ошол адам атабыздын негизи кабыргасынан жаралган жумшак гана мамиле менен ал жибип эпке келет деп атат. Катуу мамиле кылса, корс, копол болсо сынып калат, жөн таштап койсо ошо кыйшыгы менен калып калышы мүмкүн. Жумшак мамиле менен жанагындай эпке алып келип отурсун деп атат. 7-чи маселе аял кишинин такыбачылыгын,
аял кишинин зинадан алыс болуп таза болгондугу бул дүйнөдө эч орду толгус чоң неамат деп атат. Жаштар, эркектер сураныч, атайын сиздер үчүн бул сабак болуп атат. Анча деген сабактар токтолуп. Ошон үчүн ушул сабакты кадырлап, ушуга угуп амал кылууга тырышыңыздар. Аял кишинин таквачылыгы, мындайча айтканда, жоолукта жүрүп, намазын окуп, күйөөсүнө кыянат кылбай, таза түз жүргөндүгү жашоодо орду толгус чоң неамат деп атат. А тескеринче Кудай сактасын, канча кыянат кылып башка кылып атса эркекке эң чоң саткындык болот да. Дүйнө каршы согуш жарыяласа дагы артыңызда ишеничтүү аял турса, колдоп сүрөп турган. Анда сиз эч качан утулбайсыз дегендей кеп бул дагы. Аял кишинин адеп аклагы өтө начар болуп баратса, жакшынакай эскертсин. Сөзсүз кол көтөрүп отурбай, аял кишине кордук, зордук, зомбулук көрсөткөнгө болбойт. Жакшынакай эскертип, такыр болбосо төшөгүн баягындай бөлүп эскертсин деп атат. Эскертсин дейт. Анан үй бүлөнүн башчысы эркек экенин унутпасын дагы, көпчүлүк чечимди эркек өзү туура ойлонуп жакшы кабыл алсын. Эми аял киши туура түз кеңешин берсе жакшы, бирок чечимди кабыл алуучу эркек болсун. Анан аял затыны кыянатка түртүүдөн жана аны алдап орто жолдо таштап коюудан этият болсун. Анан эң негизгиси өтө чоң күнөө болбогондой майда барат кемчиликтер үчүн эркек майдаланып, сүрүн кетирип, болор болбос кемчиликти да бетине салып, аялдын астында сүрүн кетирбесин, сыйын кетирбесин дейт. Тарбия мааниси ушундай. Күйөөсү аялын тарбиялоодо, бала чакасын тарбиялоодо сүр сакталыш керек эркекте. Эгер сүр кете турган болсо, анда анын сөзүнө маани берилбей калат. Анда үй бүлөдө эркек башчы деле болбой калат да. Ошол себептен эркек адам болор болбос аялынын майда кемчилигин бетке салып, ошону майдаланып отуруп сүрүн сыйын кетирүүдөн алдын мындай чоң кемчиликти эскертсин да калганын мындай бир жакшы мамиле кылсын. Анан аял кишине жакшы мамиле кылууга тырышып аракет кылсын деп атат. Кадимкидей көңүлүн көтөрсүн, аял заты менен ойносун деген сөз. Анан бул жерде мынакей хадисти алып келип атат. Имам Абу Давудтан хадис келет Айша энебиз менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынакей Айша энебиздин көңүлүн көтөрүп, Айша энебиз менен жарышканы бар дейт. Анан Айша энебиз баягы жаш кезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан озуп, кийин Айша энебиз бир эметип калганда пайгамбар саллаллаху озуп кетип айтып атат: "Хадиги биделка я Айша". Бул Сунан Абу Давудта туугандар 2578 номер менен келген хадис. Айша, билесиңби сүйүктүү жубайым, мурда козгонуң үчүн деп. Эми баягы аял затын көңүлүнө кароо деген маселе бар да. Анан үй бүлөсүнүн астында өтө мындай бир майдаланып кетпестен, өтө катуу болуп, сүрдүү дагы болуп калбастан орто болсун дейт. Үй бүлөсүндө орто болсун. Анан аял затыны намаз окууга, келинчегине намазды 5 маал парз намазды калтырбоого, тазалыкка көңүл буруп, үчүнчү анан Куранды окуп тарууга үндөп турсун. Өзгөчө Нур сүрөсүн. Нур сүрөсүн аял заты турмушка чыгаардан алдын Нур сүрөсүн окуп, ошондогу аял затына тиешелүү өкүмдөрдү билген болсун дейт. Анан аял затындагы эң жогорку нерсе адеп ахлагынын жакшылыгына көңүл буруп, ошол келинчегинин адеп ахлагын туура эмес мамилеси менен, кыянатчылдыгы менен кулк мүнөзүн бузуп албасын дейт. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун, Аллах таалам баарыбызга береке берген болсун.